Саламатсыздарбы? Урматтуу спорт сүйүүчүлөр, алдыңыздарда дагы деле Сапар агай. Мен эми көбүнчө спорт жөнүндө сүйлөймүн, өзүңөр билесиңер. Мына жаз келип калды, урматтуу туугандар. Жаз келди, спорт школдорго жакындан баштап кабыл ала баштайт. Мына бизде Масыда 2 бала тапшырып атат, Куда буйрса. Эми силерди дагы ошо максатым балдарды спорт школдорго берип, спортко бергиле деген максатта гана чыктым. Бул спорт алам жаралгандан баштап кыймыл деген бул эми спорт болгондо ушу адамдар дайыма кыймылда болуш керек да. Bir күндө 5 километр баспаган адам бул медицина тарабынан айтылган. Профессор, мен өзүм окуганмын. 5 километр адам баспаса, ошо күндүк функциялары иштебей калат экен. Даже 4 километр, 900 метр бассаң дагы bir күндүк функция аткарылбайт экен. Ошондуктан кыймылдап, жөө басып, жүгүрүп жүрүш керек экен адам баласы. Бул физиология боюнча. Ал эми мына илгери согуштар болгон, өзүңөргө белгилүү. Ошол убакта согуштарда бул биздин эрага чейинкилерди айтып атам эми. Грециялар, Афина, Италия. Спортко болгон кызыгуу ушундай болгон, согушту токтотуп бири-бири менен олимпиадаларды өткөргөн. Олимпиада деп аталып калышынын себебин да айтайын, 4 жылда bir олимпиада болот. Бул эмне үчүн олимпиада болот? Бул ошо жерде олимпиада деген Олимп тоосу бар Грецияда. Биринчи жолу ошол жерде мелдештер болгон. Ошо Олимп тоонун атынан олимпиада деп аталып калган. Эмне үчүн 142 километр 195 метрге марафонский бег деп коет. Ошондо италиялыктар согушканда жарадар аскер, жарадар воин. Ичиндеги жаратын колу менен кармап алып, ошо талада марафон деген тала бул өзү, марафонский поле, ошо жерден жүгүрүп келип, биз жеңдик деп туруп, жерге жыгылып өлгөн. Ошо жерди эсептешкен кийин, ошо 42 километр 295 метр болгон. Ошонун атынан бизде азыр марафондук бег деп айтылат. Бул эң чоң жеңил атлетиканын спорттун түрүнө кирет. Эми урматтуулар, эми ушинтип балдарды мына спортторго бергиле, интернеттен кутулгузгула. Мына Япония, Грецияларда эртең менен саат 5-терде баары ушу, тайсысян деген көнүгүүлөрдү аткарат. Ар бир күндөрдө кыймылдарды эме кылып жүрүшүбүз керек. Кыймылдап жүрүшүбүз керек. Эми мына Масы спорт мектеби жөнүндө бир-эки сөз айта кетейин. Мына ушул оборудованиялар, көрсөткөн оборудованияларды. Мына беговой дорожка, штанга, мына качеля, жеп, мына гантелдердин баардык түрлөрүн ошо биздин окуучуларыбыз өзгөчө Ордобаев улар деген окуучубуз алып берди. Эми ушунча акча, көрдүңөрбү, өзү спорт школду бүткөн. Эми кээ бир жерде айтат экенде, бирөөнү эле мактап койсоң жасакерленип атат деп. Жасакерленген менен мактагандын айырмасы чоң да, жакшы адамды эмне үчүн мактабашыбыз керек? Жакшы адамды дайыма макташыбыз керек. Анын жакшы жактарын айтышыбыз керек биз. Унчукпай койбой эле. Мисалы ушунча жыл иштеп биринчи жолу ушундай оборудованияларды алдык. Биринчи жолу. Мына матыбызды дагы мурунку Жалал-Абадтын губернатору алып берген. Мен эч качан унутпайм, 6 жыл болду. Мидин губернаторубуз алып берген. Мына дайым эле дуа кылып жүрөбүз го. Матты. Ушундай кылып кийин бизге бир нерселерди алып келсе, биз ыраазычылык билдиришибиз керек да. Спорт школунун атынан. Мына норматив азамат. Биздин Масы айыл өкмөтү. Мен бу бала жөнүндө көп нерсе айткым келет. Спортту алдыга жылдырып, биздин мелдештерге апарып, кызыгып, канчанчы местан алдыңар деп кызыгып, телефон чалып, залга келип карап турат. Эмне үчүн мен айтпашым керек азамат жөнүндө? Бир нерсе десе эле жасакерленип атат деп. Мен андай жасакерлене турган возрасттан давно өтүп кеткенмин. Biz Almat'ta, Kazakistan, Taşkent, Urgenç,
7 облас Ысык-Көл бардығы айыл өкмөтү жөнөтөт бизде. Чын-чынына келгенде мурунку айыл өкмөттөрү деле, азыркы айыл өкмөтү деле азамат жөнөтөт. Ошон үчүн биздин масылык балдар көп жерде Нокен районун танытты. Biz Талас Нарынга барып Нокен десек билбей койгондор болгон, Нокат деп жазып койгондор болгон бир убакта. Азыр биздин команда күрөшкө барганда бардыгы мындай күчтүү команда келди деп коркуп турат. Мына жакында эле Чыңгыз агай күрөш өткөрдү. 525 окуучу катышты. Мына Бөлтүрүк биринчи орунду алып келди, Сакалды дагы окуучубуз алып келди, Жылдар алып келди. 625 баланын ичинен, бунун ичинде тажиктер дагы болгон. Эмне үчүн биз айтпашыбыз керек ушундай жетишкендиктерди? Мен азаматка дагы бир жолу айылдык кеңештерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, эми мен элден суранат элем, мас айыл өкмөтүнүн аксакалдары, мына тайражылар бар, көп иштеп койгондор. Биз азаматка жардам беришибиз керек. Эл бирге, ал эл менен бирге иштегенде гана адашпайт. Адашкан жерлерин оңдоп, ылдый болуп жыгылса ордунан тургузуп, колтуктап, биз пендебиз да, адашабыз биз. Адашпаган ким бар? Илимдүү, билимдүү бала азаматыбыз. Ушуну бардыгыбыз асырап, карап, bunun akılın, bilimin masayil hükümetine cümşaş gerek. Azır Kudağa şükür masayil hükümeti, kıyıl ayıl hükümetlerine karaganda en jakşı işteydi. Emi sizlerden akırkı suran için men bloger bolup kattalıp atamın, Kuda buyursa bloger bolup işteyin devel atam çineli akçağa, hareket kılıp atam. Oşoğa YouTube kanalıma Noken Sport Mektebi dep жазылып koyuңuzdardı suranamın. YouTube kanal Noken Sport Mektebi dep. Bu YouTube'da gana төлөнөткен акча. Oşoğa maňa подписчик bolup koyuңuzdardı suranamın. Yaşasın sport.